Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Ассаламу алейкум, биздин Ачык Акыйкат каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Сиздер менен мен кайрадан экран аркылуу жүз көрүшүп тургандан аябай кубанычтамын. Достор, буга чейинки чыгарылган видеобузда сиздер менен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадумаров Адакан Кимсанбаевич тууралуу маектешкенбиз. Бүгүнкү видеодо дагы ошол темалуу болмокчу. Достор, сиздер менен бөлүшө турган эки жаңылыгыбыз бар. Бирөөсү жакшы жаңылык, экинчиси болсо бул кейиштүү кабарлардан. Жакшы жаңылыктан баштай турган болсок, Кыргыздын мыкты чыгаан уулу, патриот уулу, Мекенчил саясий партиясынын лидери Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов бүгүнкү күндөн баштап бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атынан парламенттик шайлоого аттанаарын айтып өттү. Бун менен мен аябай толкундандым. Жалпы кыргыз эли, жалпы сиздер дагы толкунданган болсоңуздар керек. Бул аябай жакшы кабар деп ойлоймун. Экинчиси, достор, азыркы күндөн туруп, азыркы күндөн эле баштап парламенттик шайлоого добуштарды сатып алып, акча таратып, паспорттарды, элдин паспортун жыйнап, добуш сатып алмай азыртан эле башталыптыр. Бул аябай кейиштүү нерсе. Урматтуу мекендештер, силерге кайрылып кетерим. Акчалуулардын заманы бүттү окшойт дейм. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Жана видеодо айтып атат, бүт баардык нерсени сатып алса болот деп. Видеого тартып аткан бала айтып атат, ошондо бир голосу 1000 сомго сатып аласыңарбы деп. Баарын сатып алса болот деп атат. Достор, ошол 1000 сомду 5 жылга бөлө турган болсоңуздар, бир жылына 200 сомдон туура келет экен. Бир жылда 200 сом не деген? Келечегиңерди бир жылда 200 сомго сатасыңарбы? Урматтуу кыргыз элим, ушул парламенттик шайлоого да алданбайлы, акчалууларга алдырбайлы. Чыныгы патриот, элине жерине күйгөн, ушул Садыр Нуркожоевдой, Адакан Кимсанбаевичдой, Улукбек Кочкоровдой, ушундай сабаттуу мыктылардын кыргыз элине, мамлекетине күйгөн инсандарыбызды алып келелик. Туугандар, мекендештер, болду эми, бүттү. Акчалуулардын заманы бүттү. Анын тамырын кеселик. Урматтуу мекендештер, силерге дагы бир жолу кайрылып өттүм. Эсиңиздерде болсо керек, буга чейинки шайлоолордо бүт ар кандай курулай убадаларды берип, шайлоодо добуштарды сатып алганда тим эле алардын акчаларына силекей уюз куюлуп, аларды мактап, жактап туруп депутат кылып парламенттик шайлоого алып барган элек. Кесепет эмне болду? Кесепетини өзүбүз тарттык. Өзүбүз жабырландык. Мына ковид илдети бизге дагы келген экен, алардын ким экендигин көрсөтүп койду. Кандай экендигин көрсөтүп койду. Эми туугандар, кайра кайталап албайлык. Күрөшөлүк. Урматтуу мекендештер. Ушундай добуш сатып алуулар сиздердин айлыгыңыздарга же сиздердин үйүңүздөргө келе турган болсо, аларды кубалап чыккыла. Урматтуу мекендештер. Биз келечегибизди сатпайбыз. Анан айта кетчү нерсе, азыркы соц тармактарда жарыяланып кетиптир. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жаңыланган курамы деп чыгарыптыр. Аларга дагы айтарым, урматтуу фейктер, тапканыңар арам. Бираз тапканыңарды адалдан чегилечи, тапкылачы. Ошол жалган жала менен арамдан акча табып, кантип балдарыңарга жетиресиңер? Кантип тирилик кыласыңар ошол арам менен? Алар жугабы силерге негизи. Силер бул дүйнөнүн рахаты менен эмес, аркы дүйнөнүн рахаты менен алып чыгыла. Аркы дүйнөнү ойлогула, акыретти ойлогула. Анан айта кетчү нерсе дагы бир жолу, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадумаров Адакан Кимсанбаевичти ар кандай каралап, ар кандай школор менен бут тосуп келаткандар, булар кимдин тролдор экени баарыңыздарга маалым. Мен ойлойм, Адакан Кимсанбаевичтей, Садыр Нуркожоевичтей чыгаан, туруктуу позициясында турган
чыган инсандар жакынкы тарыхта жара албайт деп ойлойм. Калп эле элге күйүмүш болуп, элдин камын ойлогондор, булар өзүңүздөр билесиздер, алар саткындар, алар кошоматчылар, көрүнгөн жердин күкүктөрү. Мына ошолорго алданбайлы. Келиңиздер туугандар, мезгилдин талабы, Кыргызстандагы мезгилдин талабы бүгүнкү күндө коррупциялашкан кошоматчылардын, байлардын заманына балта чаба турган мезгил келди. Биз бүгүнкү күндө барыбыз биригип, келечекке кайдыгер карабай, келечекти биргеликте түзө турган убакыт, заман келди. Бүгүнкү заман мына ошону талап кылып атат. Келиңиздер, барыбыз биргеликте, бир билекке бир муш болуп түйүлүп, жаркын келечегибиз үчүн күрөшөлү. Сиздерге айта кетчү нерсе, туугандар, сатылбайлык. Дагы не демекчибиз? Ошол парламент шайлоодо мыктылардын мыктысын, сабаттууларды шайлайт туугандар. Анан достор, Мадумаров Адаган Кимсанбаевич өзү айтып өтүп кетти, ошол шайлоодо эки партия атсалышат деп айтып өтүп кетти. Биринчиси Элдик партия, экинчиси бийликтин партиясы. Элдик партия бул бүтүн Кыргызстан саясий партиясы. Өзүмдүн пикиримди айтканга укугум бар. Мен өзүм сунушайт элем жалпы кыргыз элиме. Сиздер дагы Элдик партия болгон бүтүн Кыргызстан саясий партиясына добушуңуздарды бериңиздер. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоңуздар. Эгерде бүтүн Кыргызстан саясий партиясы парламенттик шайлоого барып өтүп кала турган болсо, буга чейинки чечилбей келген маселелердин как кабыргасынан коюп чечип берет. Мен буга ишенем, толук ишенем. Ишенем, сиздер дагы акчага алданбай бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдойсуздар деп ишенем. Аман болуңуздар. Эмки видеого чыкканча саламатта болуңуздар, достор. Комментарий жазыңыздар, пикир калтырыңыздар. Мүмкүн болсо лайк басасыздар, баспайсыздар, алар өзүңүздөр эркиңиздер. Мен лайк үчүн иштеген жокмун. Албетте келечекке кайдыгер карабаган сиздердин дагы уулуңуздар деп ойлойм. Урматтуу кыргыз элим, сиздер мына өзүңүздөр билгендей менин жакшы тааныштар, мен Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов боломун. 8 жылдан бери мен Садыр Жапаровдун чындыгын талашып, Садыр Жапаровдун таламын талашып, адвокаттык иштеримди жана өзүмүн бардык колуман келген аракеттерди жумшап күрөшүп келемин. Бүгүнкү күнгө чейин Садыр Жапаровго акыйкатсыз мамиле болгондуктан мыйзамсыз ал бүгүн камакта отурат. Аны камактан чыгаруу үчүн биз бардык мыйзамдуу аракеттерди жасадык. Бирок чыгарууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бүгүнкү күндө Мекенчил партиясы Садыр Жапаровду чыгаруу үчүн парламентке аттандык дейт. Алардан мен кандай жол менен чыгарасыздар десем, алар сүйлөшүү жолу менен чыгарабыз дейт. Мен андай болбойт. Биз укуктук мамлекет болгондон кийин Садыр Жапаровду парламентке барып, мыйзам жолунда чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айттым. Ошондуктан мен Мекенчил партиясынын катарынан өз ордуну таба албагандан кийин бүгүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адаган Кимсанбаевич Мадумаров менен сүйлөшүп, анын убадасын алдым. Жана бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү менен да сүйлөшүп, алардын убадасын алдым. Алар эгер Кудай буйруп парламентке барып калчу болсок, Садыр Жапаровду чыгаруу боюнча менин көтөргөн бардык маселелеримди, мен жазган бардык мыйзамдарды колдоп берерин жана мени менен кошо чогуу аракет жасаларын айтышты. Мына ошолорго ишенип, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атынан шайлоого аттандым. Бул жерде дагы айтып кое турган нерсе, биз сүйлөштүк. Мен ошол бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинен 1-ден 15-тизмеге чейинки тизмеде барамын.